Керим Жакшылыков жөнүндө. Жолугабыз аз күндө деген ыр бар. Сөз ашыралы айтарыктыкы оонун Керим Жакшылыков чыгарган. Керим агабыз филармонияда иштептир. Өзүнчө бир оригиналдуу киши эле дешет. Сахнага чыкканда настроенияси жок болсо, көлдүн жээги деп созуп туруп анан эй деп өзүн өзү сүрөп, көңүлүн көтөрүп алып ырдай беришти. Ал киши чукугандай сөз тапкан, салыштырмаларда табамай, тең туштар оңой менен тийише албаган киши экен. Ошого ыза болушканбы, айтор гастролдо жүргөндө Керимди ортого алып калышыптыр. Сөздү Мыктыбек Үмүталиев баштаптыр. Анын өз аты Мылтыкбай, агасыныкы Кундакбай болчу дешет. Ага Керим, бириңдин атың Мылтыкбай, бириңдин атың Кундакбай. Экөөңдү кошсо рогаткачылык касиетиңер жок, сен жөн отур, дейт. Ал киши отуруп калат. Андан кийин эч кимден кеп жебеген Шекербек Шерикулов 3-15 күн калды деген мурутун ууштап чыйратып, Керим, бу сен кандай эле сүйлөгөн кишини кагып силкип дегенде эле Керим, Шаке, сиз чөп баскан кудуга оозтонбой отуруп туруңуз дейт. Шекең дунчукпай калат. Жапар Чабалдай ошол кезде бүткүл дүйнөлүк фестивалдын лауреаты болуп, жини келсе жөн турган кишини деле жыга чаап турган чоң муштум кез экен. Ал күпүлдөп калат. Керим, сен эмне элдин баарын каарып турасың, я? Дегенде Керим, Жапар, эки бетиңе эки көмөш тыгып алган свай автобустан чыга тур дейт. Жапаке түп-түз бар шопурдун маңдайында күзгүдөн бетин карайт да ишке чыга качат. Калган сүйлөбөй кутулат. Кийин бул киши филармонияны таштап, мергенчиликти аркылап тоо таянып кетиптир. Киши кийик болуп кетти деп коюшчу экен. Токтогулдун тоолорун аралап жүргөндө районго филармониянын артисттери келгенин угуп калат да, келип айтат. Төркүндөр, күнүгө кой этин жей берип жадагандырсыңар. Силерге арнап кийик атып келдим. Эртең эч жака барбай, ошону ооз тийип кеткиле. Автобус менен алып кетем дейт. Баарын даярдатып коюп, эртеси келсе артисттер жок. Издеп жүрүп таап кирип барса, кили курушун эме дагы эмне деп жиберет деп бир топ ордунан тура калат. Кел кака кел деп. Ошондо Керим ага баарын бир сыйра тиктеп туруп, мен жаңы макал чыгардым. Бу буканым малым дебе, артисти элим дебе, аман болгула дейт да шарт чыгып кетет. Ушул киши менен бир жолуксам, айткан дегендерин радиого калтырсам, телеге алып чыксам деп жүрдүм. 1984-жылы Дооронбек Садырбаев Махабат дастаны деген фильмин тартам деп баарыбызды Кызыл үңкүргө алып барды. Аерде 2 айдан ашык болдук. Керим ага ошол жакта жүрөт дегенди угуп ар кимден айттырдым. Дайыны табылбады. Кийин уксам ал кезде Тогуз-Тородо жүргөн экен, кайран киши. Жалгыз тоо ташты аралап жүрүп дүйнө салды. Бир жолукпаган арман менде калды.